Ардактуу кесипти аркалаган агартуучулар бүгүн өлкөнүн бардык аймагында мугалимдер күнү салтанаттуу белгиленди. Кыргызстанда 1000ге жакын жаран 50 000 сомдон ашык пенсия алат. Бактияр Алиев 2 этап менен көтөрүлгөн пенсия тууралуу айтып берди. Кыргызстанда электр энергиясын импорттоо качан токтойт? Кышка камылга, энергетика тармагындагы маселелер. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова Ватиканда Рим папасы Франциск менен жолугушту. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров Рим папасы Францисктен дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында чыр-чатактарды чечүүгө жана адилеттүүлүктү орнотууга кошкон жеке салымын айтып өттү. Ошондой эле өлкө башчы Кыргызстан ондогон этникалык топтордун өкүлдөрү тынчтыкта жана ынтымакта жашаган светтик көп улуттуу мамлекет экенин белгиледи. Өлкөнүн бардык диний жамааттары биздин коомдун ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана анын өнүгүшүндө маанилүү ролду ойнойт деген президент. Ал эми Рим папасы Кыргызстандын көп улуттуу жана көп конфессиялуу коомду колдоо аракетин жогору баалап, бул баалуулуктарды сактоо маанилүү экенин белгилеген. Баарлашуунун соңунда Садыр Жапаров Рим папасын Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Мугалим мөмөлүү дарак, мугалим кесиптердин улуусу. Бүгүн өлкөнүн бардык аймагында агартуучулардын кесиптик майрамы белгиленип, ары түшүктүү, жооптуу кесип ээлерине жакшы каалоо тилектер ырыолонду. Ага ылайык бүгүн Бишкек мэриясы дагы сыймыктуу кесип ээлерин куттуктады. Чындыгында окуучусунун ийгилигине кубанып, кайгырса кошо кайгы тартып, экинчи ата-эне болуп калган мугалим билимдин, тарбиянын башаты экени талашсыз. Өлкөдө мындай мугалимдер миңдеп саналат. Алардын бири 30 жылдык мугалимдик кесипти аркалаган математика мугалими Айнура Мамытова. Ардактуу кесип ээлеринин майрамдык маанайы тууралуу Айтурган Жапаркулова токтолот. Келечек муундарды окутуп, тарбиялап, турмуштун даңгыр жолуна багыт берип, адамдык сапатты калыптандырууга салым кошкондордун бири бул мугалим. Дал ушул түшүктүү, ошону менен катар сыймыктуу кесипти аркалап, келечек муундарга өз билимин бөлүшүп жаткан номер 67 мектеп гимназиясынын окутуучусу Айнура Мамытова. Мамытова окуучуларга математика сабагынан билим берип, 30 жылдан ашуун убакыттан бери мугалимдик кесипти аркалап келет. Ал эми окуучуларды сабакка тартууда өзгөчө математиканы үйрөтүүдө сыймыктуу кесип ээси өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Себеби технологиянын доорунда өсүп жаткан муундун кабыл алуу жөндөмдүүлүгү өзгөргөнүн айтат. Азыркы балдар көп мындай түшүндүрө бергенди көп деле каалай беришпейт. Азыркы балдар өздөрү сүйлөгөндү жакшы көрүшөт да, өздөрү айтканды. Азыркыларга бар биз мындайча айтканда базаны берип туруп эле бир ориентация берем дагы, анан буларга тапшырма берсем, булар изилдөөчүлүк жөндөмү аябай күчтүү да. Азыркы окуучуларда мындай жанталашып издеп таап келишет да. Укмуш нерселерди таап келишет. Мисалы үчүн жөн эле математиканын эмне кереги бар десең эле уже ага да жоопту табышат да, өзүнө ошол тармакка жакыныраак кесип нээси болом деген окуучулар ошону аны дагы өздөрү табышат. Жашоосу бала менен айкалышып калганын кошумчалаган Айнура Мамытова учурда иштеп жаткан ишине, тандаган кесибине ыраазы. 30 жылдан ашуун убакыттан бери билимин бөлүшкөн окуучулары турмушта өз жолун таап, рахматын айтканда төбөсү көккө жетип кубанып калат. Дегени менен айрым ата-энелер тарабынан түшүнбөстүктөр түшүк да жаратып келет. Берген билимибизге аз болсо, көп болсо да рахмат айтып, ыраазычылыгын билдирип келген ата-энелер да толтура бизде. Ошону көпчүлүктө чыкпай койбойт экен да, бирден ата-эне чыгат. Баягы баласы үйдө өзү кароосуз калып, анан баласынын жетишпей калганына мугалим күнөөлүүдөй болуп, мугалимдердин үстүнө арызданып келген ата-энелер да жок эмес. Мындайлар бар. Эмне экенин иликтегиз келбейт, мугалим менен келип ошол эмне себеп болду деп иликтегиз келбей эле жогору жактарга телефондорду чалып, элдин баарын ызы-чуу кылып, бир както өздөрүнүн бир эмесин көрсөткүсү келет, ушундайлар деле жок эмес. Азыркы мезгилде бардык эле мугалимдерге түшүлткөн нерсе ушул да. Кандай болгон күндө да Айнура Мамытова өз ишин уланта берет. Алдыда дагы миңдеген билимге суусаган окуучуларды тарбиялап, аларга татыктуу билим берүү башкы максаттарынын бири. Ар дайым ардактуу кесиби менен сыймыктанып, мыкты агартуучулардын катарын толуктап турарына ишеним чоң. Кандай болуп бөлүнөтүн билебиз, рационалдык туюлмалар кандай болуп бөлүнүшөт экен, кана ким айтып койду? Белгилей кетсек, бүгүн өлкө боюнча ардактуу кесип болгон мугалимдер күнү белгиленүүдө. Ага ылайык Бишкек мэриясы борбордо майрамдык ири иш-чара уюштуруп, ийгилик жараткан жылдын мыкты мугалимдерине 60 000 сомдон 100 000 сомго чейин акчалай сыйлыктар менен сыйлады. Мугалимдин өзү иши ар түшүктүү кесип эмеспи?
Ушундай эмгектерди жаратыш үчүн изденүү керек, көп убакыт арноо керек. Азыркы замандан артта калбай, заманбап технологияларды үйрөнүү керек. Албетте жаштарга дагы көңүл буруу аябай жакшы болуп атат. Көбүнчө эркек мугалимдерге аябай көп болуп атат. Себеби дегенде эркек мугалимдердин көпчүлүгү мектептин аз айлыгына кармалбастан көпчүлүгү башка тармакта иштеп кетип атат. Ошондуктан быйылкы конкурста мен дагы байкадым, көбүнчө жаш мугалимдер болуп атышат. Жыл мыктылары мектеп мугалимдери менен катар бала бакча тарбиячыларына да тапшырылды. Сыймыктуу сыйлыкка кубангандар мээнетинин акыбети кайтып жатканына ыраазы болушууда. Ушундай грамота алганыма аябай кубанычтамын. Биз бала бакчада иштегениме көп жыл болду. Балдарга ушундай жакшы тарбия берип, көбүнчө мен балдарга адеп алкак жөнүндө, этнопедагогика жөнүндө көбүрөөк ошолорго көңүл бурам. Ошо коллективдин жардамы менен, директордун жардамы менен ушул бул жеңиш баарыбыздыкы деп ойлойм. Сынактын жеңүүчүлөрү жылдын мыкты мугалимине ээ болуу оңой олтонго турган эмес. Тактап айтканда мугалимдер жыл мыктысына ээ болуу үчүн 4 этапты басып өтүшкөн. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Виктория Мазгачева сыймыктуу кесип ээлерин куттуктап жатып, мындан ары иштерине ийгилик каалады. Мугалимдик кесип эң байыркы жана үй кесип. Тынымсыз изденүү, тынбаган аракет жана чоң эмгекти талап кылган жалаң гана кесип эмес. Инсандык жана улуттук асыл сапат. Сиздер тынымсыз аракетиңиздер менен окуучуларыбыздын акыл эс, маданий, социалдык, улуттук жана адеп акылактуу күнүгүүсүнүн чыныгы куруучусуздар. Мындан тышкары ал билим берүүдө татыктуу шарттар болуусу керек экенин белгилеп, Бишкек мэриясы билим берүү уюмдарына колдон келишинче жардамдарын көрсөтүп келе жатышканын кошумчалады. Айтурган Жапаркулова, Мурадел Муратбеков, Ньюс ТВ. Жылдын мыкты мугалими республикалык сынагынын баш байгесин Ош мамлекеттик университетинин билим мектеп лицейинин математика мугалими Назгүл Каныбекова жеңип алды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма-сөз кызматы кабарлады. Сынактын шарты боюнча биринчи орунду алган мугалимге Бишкек шаарынан батирдин ачкычы тапшырылат. Республикалык сынакка жалпысынан 128 мугалим катышты. Анын ичинен дагы 9 мугалим өзү сабак берген предмет боюнча мыкты мугалим аталышты. Кыргызстанда 1000ге жакын жаран 50 000 сомдон ашык пенсия алат. Бул тууралуу социалдык фонддун башкармалыгынын төрагасы Бактияр Алиев брифингде билдирди. Анын айтымында эң көп пенсияны банктарда жана тоо кен ишканаларында эмгектенген жарандар алат. Жогорку пенсияны ишканаларда же компанияларда жакшы айлык алып иштегендер алышат. 1000ге жакын адам 50 000 сомдон ашык пенсия алат. 1 октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйгөндөн кийин мындай каражат ала турган жарандардын саны өсөт, деди Алиев. Социалдык фонддун жетекчиси мурдагы премьер-министрлер жана башка жогорку кызматтагылар кандай пенсия аларын айткан жок. Ал андагы суммалар анча чоң эмес экенин кошумчалады. Ошондой эле Алиев пенсиянын базалык бөлүгүн толук алуу үчүн буга чейин эркектерге 25, аялдарга 20 жылдык эмгек стажы талап кылынчу. 1-июлдан тарта ал норма алынып, 5 жыл иштегендерге базалык бөлүгү толук төлөнө баштаганын белгиледи. Быйыл пенсия 2 этап менен тагыраагы 1-июлдан тарта базалык бөлүгү жана 1 октябрдан тарта камсыздандыруу бөлүгү көбөйтүлгөн. Энергетика министри Таалайбек Ибраев Росатом курууну пландап жаткан атомдук электростанция жөнүндө бүгүн жогорку кеңештеги элдик депутаттык тобунун жыйынында маалымат берди. АЭС куруу боюнча иштерге кошуна мамлекеттерде активдүү киришип жатканын айткан министр учурда жерди тандоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Мындан сырткары депутаттар министрликтин 2024-2025 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдыгы боюнча маалымат угушту. Күз-кыш мезгилине даярдыктарды карайбыз. Энергетика министри Таалайбек Ибраев жогорку кеңештеги элдик депутаттык тобунун бүгүнкү жыйынында Росатом Кыргызстандын аймагына курууну пландап жаткан атомдук электр станция туурасында маалымат берди. Бул боюнча кошуна мамлекеттер активдүү киришкенин айткан министр учурда АЭС курулуучу жер каралып коомчулукка түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Былтыртан баштап Росатом менен меморандум келишим Минэнерго түзгөнбүз. Ошол Росатомдун генеральный директору Лихачев менен жолугуп, мен эң биринчи тапшырма, эгерде бизге курабыз десеңер, биздин общественности даярдап берилди. Биздин
пока эл макул болмоюнча мен аны баштай албайм. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Ар кайсы жерди тандоо жүрүп атат. А жерге обязательно мындайча айтканда суу керек, охлажденияга. Азыр эми карап атабыз. Анан подключение сетке жакыныраак болуш керек. Ошону карап атабыз да азыркы күндө. Антпесе өзүңөр билесиңер, алысыраак курганда ошончолук кымбатка түшөт да бул. Эми азыр мындайча айтканда ал деле бир 2 жыл 3 жылда курулчу неме эмес, бир жок дегенде бир 5-6 жылда барып курула турган нерсе да мындай. Дүйнө жүзү бара-бара атомдук электр станцияга өткөндүктөн бул Кыргызстанга керек экенин кошумчалады. Мындан улам отурумдагы эл өкүлдөрү жумуштун түшүндүрүү ишин туура жүргүзүүгө чакырышты. Талкуу учурунда депутат Арсланбек Малиев өлкө энергетиканы импорттоодон качан арыларын тактады. Электр энергиясын импорттон алып атабыз да. Ошол импорттон биз качан кетебиз? Эми бизде 300-400 мегаватт эле деметкен эмесибиз, дефицитибиз. Азыр бизде бир солнечный станция кирип кетсе эле, Кудай буйрса, биз президентибиз, урматтуу президент бизге мындайча айтканда тапшырма койгон, 27-жылы импорттон кетишибиз керек. Жанагы мен айтып кеткенмби, ошол көмүрдөгү импорттон кетип атабыз. Мына акырындык менен Кудай буйрса, бир жылдын, 2 жылдын ичинде такыр кетебиз. Электр энергияны 27-жылы биз сатып албашыбыз керек. Ошого пландарыбыз бар буюрса. Жыйында электр энергиясынын тарифи боюнча да маселе көтөрүлдү. Министрлик коюлган баа өзүн актабагандыктан электр энергиясынын тарифи жогорулап, ал инфляцияга көз каранды экенин билдирип келет. 2023-жылы электр энергиясы 23 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт-саат электр энергиясы 1 сом болсо, 2024-жылдын 1-майынан тарта электр жарыгы 11 тыйынга жогорулаган. МКД элдер сурап калат, электр энергия да кымбаттайбы деп. Анан сиз айттыңыз, ошондо маалымат каражаттарында айтып атканыңызда, эми жылда биз карап турбасак, эми өзүн актап айтат дедиңиз. Ушул кандай эми азыр? Бул жылга көтөрүлөт. Мен аны жашырбайм. Жылга канча пайызга? Инфляцияга жараша болот. Мына мисалы үчүн быйыл мурдагы жылы почти 20 тыйынга көтөрдүк эле, 23 тыйынга. Быйыл 11 тыйынга көтөрүлдү. Эмдиги жылдын инфляциясы кандай болот? 25 ошого жара көтөрүлөт. 5 6 10 15% болсо ошого жараша көтөрүлүп кете берет. Эми муну туура түшүнүңүздөр, муну эгерде биз кубалап жетпесек, бул тармакты көтөрүш кыйын болот. Мындан сырткары мэриянын карамагына өткөрүлгөн Бишкек жылуулук электр борборунун кышка даярдыгы туурасында маалымат берилди. Буга чейин өткөн жылы катталган авариядан кийин Бишкек ЖЭП реконструкцияланып, сентябрь айына карата 8 отказандын 5 отказаны иштеп жатканы айтылган. Бүгүн эртең менен уже 3-чү энергоблок Кытайдын блогу мурунку жылдарда өткөн жылы 100 мегаватт эле кубаттуулукту бере алса, азыр уже 150 мегаваттка чыгарып атабыз. Азыр бүгүн сетке кошулду. Мындай жалпы айтканда октябрь айында эгерде берилген пландаштырылган кубаттуулук 180 мегаватт болсо, биз азыр уже пландан өйдөрө 50 мегаваттка өйдөрөк берели деп атабыз. Ошону менен кыштатай 50 мегаватт өйдө берип, электр энергия кубаттуулуктун тартыштуулугун жоюу максатында да болот. Жылуу жагында тоже оборудование толугу менен уже ремонт болду. Ошондой эле энергетика министрлиги керектелген 17 миллиард 500 миллион киловатт-саатка келишим түзүлүп, пландардын негизинде былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл күз-кыш мезгилине даярдык жакшы экенин билдирди. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Министрлер кабинети Өзбекстанга берилген Ысык көлдөгү пансионаттар жөнүндө түшүндүрмө таратты. Анда өкмөт Өзбекстан пансионаттарды реконструкциялоо менен инвестициялык кызматташууну жогорулатып, ири инфраструктуралык долбоорлор үчүн шарт түзүлөрүн белгилеген. Маалыматта 1959-1967 жылдары Кыргыз СССР министрлер совети Ысык көлдө пансионат куруу үчүн Өзбекстанга жер бөлүп бергени. Коңшу өлкө ал объектилерди 2016 жылга чейин башкарып, андан кийин
кийин Кыргызстан пансионаттарды өзүнө өткөрүп алганы жазылган. Өзбекстан кетирген чыгымын толтуруу үчүн эл аралык арбитражга кайрылып, 2023 жылы Кыргызстан 40 миллион доллардай каражат төлөп берүү чечими кабыл алынган. Бирок эки мамлекеттин башчыларынын саясий эркинин аркасында арбитраждык маселени тынчтык жолу менен чечүү тууралуу макулдашууга жетишилди. Жыйынтыгында 2023-2024 жылдары Өзбекстанга пансионаттар берилген келишимдерге кол коюлган. Ал эми жер тилкелери ошондой эле пляж аймагы 49 жылга ижарага берилген. Өзбекстандык инвесторлор Деларом жана Рохат НБУ пансионаттарын реконструкциялоого 5 миллион АКШ долларынан ашык каражат жумшашкан деп айтылат маалыматта. Чүй облусунда жогорку мамлекеттик кызмат адамдарынын атын жамынып, өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен шугулданган жарандар кармалышты. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 29 апрелде Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө 1990 жылы туулган жаран 2 жаранга чара көрүп берүүнү суранып арыз менен кайрылган. Бул жарандар 2023 жылдын март айында Бишкек шаарынын түштүк тарабында жайгашкан Аламүдүн районунун Таш төбө айыл өкмөтүнө тиешелүү айыл чарба багытындагы жер тилкесин көрсөтүп, ал жерге көп кабаттуу үй курууга макулдашкан. Андан соң ошол эле жылдын апрель айында экөө жогорку мамлекеттик кызмат адамдарынын атын жамынып, бул жер тилкесине тиешелүү документтерди бүтүрүүгө жардам берем деп арыз ээсинин анын кымбат баалуу унааларына ишеним кат жаздырып алышкан. Бирок бул жер тилкесинин документтери бүткөрүлбөстөн алдоо жолу менен ири өлчөмдөгү акчаны алып, изин жашырышкан. Бул факты Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү жарандардын алдамчылык кылмыш аракеттери менен жалпы 41 миллион 277 миң 310 сомдук материалдык зыян келтирилген. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун милиция кызматкерлери тарабынан 1992 жылы 1967 жылы туулган жарандар аныкталып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маалымат каражаттары А аттуу шектүү Мелис Аспековдун бир тууганы Азамат Аспеков экенин жазып чыгышты. Азамат Аспеков буга чейин да президенттин атын жамынып, алдамчылык кылууга шектелип кармалган. Бишкектеги улуттук госпиталдын жаак бет хирургиясы бөлүмүнүн жетекчиси жана кызматкерлери пара алып келген жана кылмыштуу кирешелерди адалдаган деген шек менен кармалды. Бул туурасында УКМКдан кабарлашты. Алар козголгон кылмыш иштин алкагында тузакка түшүрүлгөн. Улуттук госпиталдын жаак бет хирургия бөлүмүнүн башчысы менен дарыгер бейтаптардан системалуу түрдө акча алуу жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча кармалып, тергөө абагына киргизилди деп билдиришти атайын кызматтан. УКМК алдын ала эсептегенде аталган бөлүмдүн жетекчисинин жакын туугандарынын суммасы 2 миллион доллардан көп мүлкү бар деп билдирген. Бул сумма директордун ооруканадагы ишмердигинен алынган реалдуу кирешеге дал келбейт. Анын жылдык маянасы 400 миңди түзөт. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган кылмышка тиешеси бар башка кызматкерлерди жана мыйзамсыз аракеттердин фактылары аныкталууда деп билдирген атайын кызмат. Кармалган жарандардын мыйзамсыз аракеттеринен жабыркаган жарандар болсо УКМКга кайрылышы керектигин айтты. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.